Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Сиздер менен Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тайыр кызы Нургүл. Ата-энелерге салам кат, сагынганда жетсин бат. Өзгөрттү чиркин заматта, өмүргө болгон кадырды, чыдап кой бир аз ата-эне, карманып кайрат сабырды. Чыдап кой бир аз ата-эне, карманып кайрат сабырды. Балдарды эмес, баарынан аяймын эне атаңды, алар да кийип көрүштү мугалим кийген чапанды. Алар да кийип көрүштү мугалим кийген чапанды. Мугалим, бала, ата-эне, тилектер бирге, ой бирге, жоопсуз калбайт тапшырма, келсе да түнкү 11-де. Жоопсуз калбайт тапшырма, келсе да түнкү 1-лерде. Табылып оору дарысы, тарыхта калсын барагы, өтүлгөн теле сабактар, бүгүнкү күндүн талабы. Жарыша салам айтышып, алдыман чыкчуу утурлай, айла жок бөбөк түшүнгөн, азыркы кырдаал ушундай. Айла жок окуучум түшүнгөн, азыркы кырдаал ушундай. Олтурам көздөн өткөрүп, элестеп ордуң баарыңдын, жоодур көз тентек балдардын, жоругун эстеп сагындым. Алмашпайт жандуу сабакка, сөзүмдүн айтсам ырасын, суроо жооп күлкү шаңы бар, кайдасың парта классым. Суроо жооп күлкү шаңы бар, кайдасың парта классым. Телефон сүйлөп балдарга, жылмайып тиктейт сүрөтүм, жалындуу өтчү сабагым, кайдасың 45 мүнөтүм. Жалындуу өтчү сабагым, кайдасың 45 мүнөтүм. Автор Майрам Сарыбаева. Урматтуу ата-эне, мен өз окуучумду сагындым. Чын айтам, чын эле аларды сагындым. Анткени алардын жоодураган көздөрү, шыңгыр таза күлкүлөрүн угаарым менен, алардын жашоосуна аралашып, таңдан кечке алар ыйласа ыйлап, алар күлсө күлүп, алар ойносо ойноп, өз жашоомду унутуп койчумун. Окуучумдун курсагынын ачканын, үйүндөгү уруш талаштын болгонун жүзүнөн эле билип алчумун. Анан сабак бүткөнчө, аны маанайын көтөрүүгө бүткүл дитим менен аракеттенчүмүн. Урматтуу ата-эне, өз балаңызды аяңыз, урушпаңыз. Жашоо бүгүнкү күн менен эле токтоп калбайт. Аларды тарбиялайм деп жатып, ден соолугуна зыян келтирип койбоңуз. Ушул видеодон башымды ийип, тизе бүгүп суранам, урматтуу ата-эне, балдардан заар тилиңизди, сабаган колуңузду тартыңыз. Мен мугалим катары жаңы окуу жылында мурункудай күлүп жайнап, мени көргөндө чуркап келип кучактаган окуучуларымды көргүм келет. Алардын ден соолугу ата журтумдун, Кыргызстанымдын келечеги.